Саламатсыздар, урматтуу Супер ТВ телеканалынын көрүүчүлөрү. Эсиңиздерде болсо 16 декабрь күнү биздин телеканалга 23 жаштагы кыз кайрылган. Ал 14 жашынан бери сексуалдык кулчулукта карым алып келгенин айткан. Биз келип айтчубуз, ал барып жолугуп, алардан ошо коркутуп, биз анда заявление жазабыз. Билесиңерби, бул 14 жаштагы кызды 15 жаштагы кызды зороктогонго болбойт, силер өмүр бою кетип каласыңар түрмөгө. Ошон үчүн акча сурачу экен, акча беришчү, канча акча бергенин билбейм мен, колума албагандан кийин. Дал ошол сойкулукка мажбурлады деген айым бүгүн биздин телеканалга өз чындыгын билдиргени турат. Бул кыз 2014-жылы март-февралдын аягында таанышканбыз. Ошол биздин кошунабыздыкына келип, ошол кошунабыз жумуш керек экен, иштейт экен, окуй албайт экен. Ошо окуганга өзүнүн баягы желаниясы жок экен. Сиз нянька издеп аттыңыз эле деп тааныштырган. Ошол биз таанышкандан бир ай убакыт өткөндөн кийин бул кыз ошол Ленинский ровдга келип, ошол жерде бир проблема болуп атканынан мага чалышкан болчу, кечинде болчу. Анан мен келсем, ошол жерден айтты, ушундай изнасилование болду. Ошого сиз апасынын чакырып бере аласызбы же сиз кимиси болосуз деп сурашты. Мен айттым, мен эч кимиси болбойм. Апасына чалып көрөлү, себеп дегенде ага чейин мен Айдай менен таанышкандан кийин апасы келип кеткен. Апасы келип бул кызга алы жетпей калганын айткан, сөз укпай, ошол айылдан да окубай, ал жерден анан ошо шаарга алып келип окусун деп кантка туугандарынын үйүнө алып келип берген экен. Ошол жерден ошол үйдөн бул акча уурдап анан качып келген экен. Мына мен канча күндөн бери издеп атам, ошол эжекени таппай атам. Эгер тапсам мен ал эжекеден дагы ошол суранат элем, силердин интервью алышыңарды суранат элем. Ал эженин үйүндө да жашап, ал эжени дагы аябай мындай жүрөгүн оорутуп, көп проблемаларды кылып анан келген экен да ошол мезгилдечи. Аны мен ошол кезде мен ал эжеге ишенбей койгом. Бирок азыр өзүмдүн башыма келип атканда мен түшүнүп атам да кандай экенинчи бул. Анан ошол жерден апасына чалсак, апасы ооруп атам, мен келе албайм, азыр шартым жок деди. Анан эжекесине чалсак албай койду телефонду. Анан ал жерден тергөөчү айтты, же ошол бул мен сурадым, бул чындап эле болгонбу? Эртеңки күнү мен дагы бирөөнүн баласынын убалына калгым келбейт. Эмне болгонбу? Бул жерде изнасилование болгон да. Анан чын эле болгонбу? Мен мисалы ал балага каршы заявление жаза албайм десем, ал жерден айтышты, жок эже, сиз мыйзамдуу гана өкүлү болуп бериңиз депчи. Анан эртеңки күнү мага жалакасы тийбейби деп сурагам, жок тийбейт деген. Ошол жерден жазып, мыйзамдуу өкүл катары ошо тийиштүү кагаздарды жазып анан кеткенбиз. Ал бала камакка алынгандан кийин бул Айдай кайра ошол өзүнүн айылына Көлгө кеткен. Улам соттук отурумдарга келбей атты. Көпкө чейин ошол качып атты, байланышка чыкпай атты, то келет, то келбей коет, ушундай болуп атып, созулуп атып. Анан акырында ошол эжекеси аркылуу ошол өздөрүнчө баягы кечирге эмне деп коет, сүйлөшүп, кыргызчабы кандай ошол бири-бирибизге менен баягы кечириштик. Эми сиз мыйзамдуу өкүл болуп жазгандан кийин келип жазып берип коюңуз деп, мени 2015-жылдын июль айында сотко чакырышкан, Ленин райондук сотуна чакырган. Ошол жерге келип мен өзүм ошол алар айткан гана нерсени жазып берип кеткем да. Мен негизи башынан эле бул ишке мен мындай аралашып, мен ошол иштин артынан мындай жаманатты болуп калбайын деп аябай кооптонгом, бирок ошол нерсе болуп атат азыр. Андан кийин 2015 апрелде мен төрөдүм. Анан ошондо Айдай эми мен экинчи мындай нерселер кайталанбайт, мен сизге мындай неприятный нерсе алып келбейм, мага жумуш керек дегенден, анан мага да баягы ошол учурда няня керек болгондон мен да баламды карап, бирок эртең менен 10-дон 4кө чейин гана карачу. Ал мен менен эч качан бир үйдө жашаган эмес, ал өзүнчө жашачу. Айткандан эле сени зороктады деп туруп, заявление жазабыз Ленинский ровдга деди. Барып жазылды. Ошол эже барып жазды. Мен жанында болдум. Үчөөбүз бардык ровдга. Мен жигиттердин үстүнө арыз жазган эмесмин. Аны азыр мынакей архивден көтөрүп карап атышат. Биринчиден, экинчиден, мен ал жигиттер деген көп түрдө айтып атасыңар силер дагы. Мен эч кандай жигиттерди көргөн эмесмин. Мен бир эле жигит жөнүндө билем. Бул биринчи. Экинчи маселе, бул ошол экспертиза негизинде ошол нерсе болгонбу деп мен ошол жерден сурагам. Себеп дегенде мен аны көрбөгөндөн кийин, Айдай менен чогуу жүрбөгөндөн кийин билбейм да мен анычы. Анан ошон үчүн ушундай болгон эже, ушул болгондугу чын, ушул бала зордуктап койгондугу чын деген үчүн мен баягы
эмне деп коет, мыйзамдуу өкүлү болуп бергем да ошол жерденчи. Себеп дегенде ошол Айдайдын намысы корголуп калсын деген эле жакшы ойдо. Эмне үчүн чындык издеген адам буга чейин издебейт? Эмне үчүн менин да суроолор көп, эми айтып атпайбынбы, анын баарын ошол тергөө иштери көрсөтсүн. Анан ошол жакта деген биз 3 күндөй чыктык Правда Бакамбаева денебизди сатып. Сойкул Кылып иштеткен эмесмин. Мен 100% аны айта алам ачык. Эгер иштеткен болсом, балким мен мынтип ачык, айкын элдин астына чыкпайт болчумун. Эгерде кимден ошондой бир факты доказательство болсо, келишсин, кайрылышсын. Апам болсо, менин ордум ошол жакта азыр. Ошол жакта болгондо кайсыл жакта? Мен жашаган ошо Гүлзар дегендин кошунасы болуп жашачумун деп атпаймынбы, ошол жакта. Мен жашаган квартирада азыр залог катары ошол жакта турат. Сен кызың келип акчаларды кутулбаса, сиз бул жактан кетпейсиз деп ошол жакта кармап отурат. Анан апамды залогко алды деп, мен анын апасын кантип каяка бир жака катып же бир жака камап залог кылып алыш, эми ал мындай менин оюмча бул акылга сыйбаган иш да. Анан мен мисалы үчүн азыр бул жерге актанганга же башка нерсе үчүн келген жокмун. Мен бул жерге элге маалымат өзүмдүн чындыгымды айтайын деп келдим. Эл өзүнүн баасын берет. Убакыт азыр баарын таразалайт. Териштирүү иштери кандай жүрүп турат, мен өзүм дагы айтып турам. Бул иштин аягы кандай болоруна өзүңүздөр күбө болосуздар. Акча таппай келгенде жанагы удлинитель бар го, ошону менен сабач провод менен. Мен эгер ошентип залакка тийгизип сабаган болсом, азыр ошол денесинде көк ала бар кезде эле келип ошол элге, калкка көрсөтмөк болуш керек деп ойлойм да, менин оюмдачы. Бунун баардыгы баягы мунун артында дагы кимдер турат мен билем. Себеп дегенде ал жерден бири-бирине поручитель болуп көп кишилер кредит алган. Анын артында ошол азыр банкта туруп атат. Эми анын айтып атпаймынбы, ал бул жерде азыр биз баягы тергөө иштеринин кызыкчылыгы үчүн көп нерсени азыр ачык айтпоону туура көрүп атабыз. Анан калган ошол тергөө иштери бүткөндө дагы толук маалымат беребиз. Бүгүн мен милиция бөлүмүнө барганымдын себеби, мен ошол Айдайдын үстүнөн арыз жазгам. Ошол арызга дагы толуктоолорду киргизип, өзүмдүн дагы айта турган нерселерим бар болчу, ошон үчүн баргам. Кайра мени ошол Айдай менин үстүмөн жазган арыз боюнча да чакырышты. Мен ошол боюнча да барып, өзүмдүн толук показанияларымды берип чыктым. Каарманыбыздын атасымын деп өзүн тааныштырган адам бул окуя биздин үй бүлөбүздүн аброюна шек келтирди дейт. Урматтуу калайык, калың журт. Менин бүгүн ушинтип экранга чыгып атканымдын себеби жалпы эл көрүп турат. Биздин үй бүлөнүн авторитетине, аброюна өтө катуу шек келтирилген, өтө каралоо, өтө жамандоо катарында ушул каналдарда, СМИде, мындайча айтканда, массалык маалымат каражаттарында, анын ичинде өзгөчө YouTube каналында бир тараптуу ушундай чоң каралаган материалдар кетип атат. Баардыгыңыздар көрүп билип турасыздар. Айтканымдын себеби менин кызым Гүлзар жөнүндө ар кандай адамдын акылына сыйбай турган, өзгөчө такыр жамандоо, жаман иштерге барган деген материалдар кетип атат. Ушул боюнча мен актануу максатында эмес, же кызымды коргоо максатында эмес, элге түшүнүк берип коюу максатында кайрылып отурам, урматтуу калайык. Себеп иштин чоо жайы мындай. Менин кызым Гүлзар ошондой кредит компаниянын бир менин кызым агент болуп иштейт. Ошол жерде иштеп туруп, ошол жерде иштеген, зам директор болуп иштеген, эми атын бербейби, Элиза деп угуп атам, фамилияларын деле уктум, айтпай турайын. Ошол мага клиент таап берип турасыңар деген, булардын жумуш ошондой экен да, функциясы деген болот дагы. Булар менин кызым клиент таап берип турган, ошонун ичинде жанагы туугандарыбыз бар, кайын журту бар. Анан кыргыз элинин да менталитетин билесиңер, кредит алса бекер акча экен деп алып, аны ишке салып пайдаланып кайра төкпөстөн жеке кызыкчылыкка пайдаланып кетип жок болуп кетет. Ошол төгүлбөй жүрүп отуруп, кайра жабам деп биринин артынан бирин
башка тууганды алып келип андан кредит алып аны жаап отурушуп бул чоң эмеге айланып кеткен, чоң суммага айланып бул ызы чууга айланып кеткен да. Ушул жерден ошол жанагы ошол микрокредитный компанияда иштеген келинге күч келип ал кызматтан кеткен имиш. Ошондон бул эки кызым экөөнүн ортосунда чоң разногласия пайда болуп, сен алып келген клиенттер муну сен кылдың, мен кылдым болуп, анан ошол кишинин башына иш түшүп, ал жооп бере турган болгондо ушул ишке өзү эле кетпестен ушу менин кызымды ала жатып, же болбосо ушуну каралап максатында сен кылгансың, сен да кылгансың, сен да муну алгансың, бергенсиң деген сыяктуу иштер болсо керек, мен толук айта албайм. Ошондон келип чыгып, анан кийин этегинде алар сотко берген. Бир нече жолу сот караган. Соттон алардын баары чечилгенден кийин тиги айылдын мойнуна губак акча төгүлгөндөн кийин башка жол таппай калып, ошол жанагы азыркы эң негизги мен айта турган маселе бул жана мен кызымды сутенерша деп ачык айтып көргөзүп атат да. Ошол бир кызды таап алып, ошол кызды ошо кызымдын үйүндөгү кызым баласын нянка кылып отурган кызды алып кетип, булар уурдап алып кеткенби, канча алып кеткенин билбейм. Алып барып, анан ошол кызды экранга чыгарышып атат. Аны чыгарганын себеби бар. Ал кыз дагы кийин ошол апасын да көчүрүп келип жанына жашатып алып, ошол менин кызымдын нянка болгон жерге жакыныраак жерге. Анан апасында эжелери бар экен, эки аттарын айтып атышат, Рыскүл дейт, бирдеме Гүл дейт. Ошолор да бизге кредит алабыз керек деп кредит алдырышат. Эжен сүйлөшүп бер дейт, сен агент болуп иштегенден кийин. Алат дагы алар да төлөй албай калып, алардын мойнуна менин угушум боюнча бир 2 миллион 3 миллиондон ашык акча топтолуп кеткен. Бул жанагы тарап ошону пайдаланыш үчүн кызды алып кетип, анткени кыздын башынан жанагыдай окуя өткөн экен 2014-жылы. Бул ошону угуп алышып, ушуну кароолоо максатында кылалы деп, анан кийин ошол кызды булар жалдап алышып, уюшуп атайын. Жанагы кредит алып төкпөй жүргөн кишилер баары биригип, анын ичинде тууганыбыз да бар, башкасы да бар, бир тарап болуп туруп, анан ошол менен бир тарапты булар сокуруп атышат. Мына себебин мен түшүндүрүп коеюн дегеним ушул.